Қазақстанның Улуттук коопсуздук комитетинин экс-төрагасы Карим Масимов 18 жылга соттолду. Қазақстанның Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго өкүм чыгып, сот аны 18 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу Коңшу өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттары жазды. Андагы маалыматка караганда сот аны мамлекетке чыккынчылык кылуу, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен күнөөлүү деп тапты. Масимовдун мүлкү конфискацияланып, өмүрүнүн аягына чейин мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыратылды. Ошондой эле анын орун басары Ануар Садыкулов 16 жылга, Даулет Эргожин 15 жылга эркинен ажыраса, Марат Осипов 3 жылга кесилди. Сот чечими чыккан 4 тең генералдык намдарынан жана мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратылган. Мындан сырткары мамлекеттин пайдасына 10 миллиард теңге жана 24 миллион доллардан ашык каражатты өндүрүү каралган. Масимов 2022 жылы Казакстандагы кандуу январ окуясында кызматтан алынып, 6 январда камалган. Бул иш боюнча анын жогоруда аталган 3 орун басары камалган. Ал эми 1 орун басары экс-президент Назарбаевдин энесинин баласы Самат Абишта кызматтан алынган. Бирок ага айыпталган эмес. 57 жаштагы Карим Масимов Казакстандын өкмөтүн 2007-2012 жылдары жана 2014-2016 жылдары 2 рет башкарган. 2016 жылдан бери Коңшу өлкөнүн атайын кызматын жетектеп келген. Булак Суперкежи. Президент Садыр Жапаров Сауд өнүктүрүү фондунун директору Султан Абдурахман Аль-Маршатты кабыл алды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 24 апрелде Сауд өнүктүрүү фондунун башкы аткаруучу директору Султан Абдурахман Аль-Маршатты кабыл алды. Биргелешкен долбоорлор жана мындан аркы кызматташуунун келечеги боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы Кыргызстан фонд менен кызматташуунун бардык багыттарын кеңейтүүгө өзгөчө маани берерин белгилеп, аркыл тармактарда бир катар долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Тактап айтканда, Садыр Жапаров Кыргызстан үчүн маанилүү 2 долбоор. Медицинский центр Фрунзе приглашает всех желающих получить полноценную медицинскую помощь. У нас высококвалифицированные врачи помогут вам в решении любых недугов. Услуги стоматолога, лечение, удаление, протезирование, ортодонтия и имплантация зубов без боли и с гарантией качества. Услуги гинеколога, ведение беременности на любых сроках, УЗИ малого таза, лечение ИПП и бесплодия, ведение и удаление ВМС, а также кардиология, терапия, педиатрия, процедурный кабинет к вашим услугам. Медицинский центр Фрунзе. Только у нас, вдали от дома, вы почувствуете себя, как у себя на родине. Ишке ашыруу боюнча келишимдерге бүгүн кол коюлганын баса белгиледи. Кыргыз Республикасынын Менин үйүм турак жай программасы жана Суусамыр Талас Тарас автожолун реконструкциялоо. Өлкөнүн министрлер кабинетине бул долбоорлорду өз убагында жана сапаттуу ишке ашырууну камсыз кылуу милдети коюлган. Анткени алар анын жеке көзөмөлүндө турат. Президент кол коюлган келишим боюнча фонддун 100 миллион доллар өлчөмүндөгү каражаты өлкөнүн калкы үчүн жеткиликтүү турак жайларды курууга багыттала турганын баса белгиледи. Бул фонддун өлкөнүн социалдык программасына кошкон чоң салымы. Мамлекеттин негизги милдеттеринин бири калкты турак жай менен камсыз кылуу болуп саналат. Жалпысынан 2026 жылга чейин Менин үйүм 2021-2026 программасын ишке ашыруу алкагында 50 миңден ашык жаранды турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Президент Садыр Жапаров Сауд өнүктүрүү фонду менен мындан ары да жемиштүү кызматташууга даяр экенин билдирип, көптөн бери токтоп турган башка биргелешкен долбоорлор жыл аягына чейин ишке кирерин белгиледи. Ошону менен бирге мамлекет башчысы өлкөдөгү ГЭСтерди куруу жана реконструкциялоо чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруунун келечек пландарына өзгөчө көңүл бурду. Мындан улам Садыр Жапаров фонддун жетекчисине гидроэнергетикалык долбоорлорду ишке ашырууга фонддун катышуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуштады. Президент Султан Абдурахман Аль-Маршатка Сауд өнүктүрүү фондунун өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон зор салымы жана маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда көрсөткөн колдоосу үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасын тапшырды. Өз кезегинде Султан Абдурахман Аль-Маршат жылуу кабыл алуу жана сыйлык үчүн ыраазычылык билдирди. Ал белгилегендей, акыркы 2 жылда тараптар Кыргызстанда бир катар социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду
ишке ашырууга жетишкен. Султан Абдрахман Аль-Маршад ошондой эле бул мезгил аралыгында фонд менен Кыргызстандын кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүн жана алар бул багыттагы жемиштүү иштерди улантууга даяр экенин канааттануу менен баса белгиледи. Булак президент кежи. Ош окуясын уюштуруучуларынын бири Карамотхон Абдуллаева кырмалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин биргелешкен ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында мурда издөөдө жүргөн чектүү 22 апрелде кармалды. Ал 2014 жылы 16 жылга сырттан соттолгон. Абдуллаева убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ош милициясы кошумча маалымат бериле тургандыгын билдирди. Эске салсак, 2010 жылдын 10-14 июнь күндөрү Ош шаарында, Ош жана Жалал Абад облустарында кыргыз жана өзбек улутунун өкүлдөрүнүн ортосунда массалык кагылышуу болуп, эки тараптан тең көптөгөн адамдардын өмүрү кыйылып, уруш, талаптонуу, үй-жайларды, имараттарды өрттөө, каракчылык өңдүү, каргашалуу окуялар менен коштолгон. Анын кесепетинен 446 адам каза болуп, 10 миңге чукул жарандар жаракат алган. Ал эми бул окуя боюнча 5 миңден ашык кылмыш иши козголуп, 488 боюнча сот чечими чыккан. Булак супер кежи. Москвада Туркия, РФ, Сирия, Ирандын коргоо министрлеринин жыйыны өтөт. Туркиянын, Россиянын, Сириянын жана Ирандын коргоо министрлеринин жыйынынын ишембе күнү Москва шаарында өткөрүү пландалып жатат. Бул тууралуу РИА Новости Туркиянын улуттук коргонуу министри Хулуси Акарга шилтеме кылып кабарлады. Эртең Москвада Туркиянын, Россиянын, Сириянын жана Ирандын коргоо министрлери менен чалгын кызматтарынын башчыларынын жолугушуусу пландалган деп Акардын айтканын Анадолу агенттиги жазган. Россияда декабрь айында 11 жылдан бери биринчи ирет Туркия менен Сириянын коргонуу министрлеринин сүйлөшүүсү болгон. 2011 жылы Сирияда жарандык согуш башталган. Туркия бул кырдаалга чейин Дамаск менен тыгыз байланышта болуп, президент Башар Асадтын каршылаштарын колдогон. Ал мезгилден бери аталган бул мамлекеттердин мамилеси татаал боюнча калып келген. Бирок акыркы мезгилде эки тарап аны менен катар журналисттер акырындап кепке келүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча айта баштаган. Анкара менен Дамаскынын ортосундагы суук сейилки мамилени жакшыртуу үчүн Россиянын, Сириянын жана Туркиянын тышкы иштер министрлигинин жетекчилеринин жолугушуусу пландалган. Январь айында Анкара бул иш-чаранын февралдын башында болушун айткан. Кийинчерээк Туркия лидери Режеп Тайип Эрдоган Россия, Сирия жана Туркиянын жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнө Сирия катышса боло тургандыгын билдирген. Булак Спутник кежи. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 24 апрелдеги жыйынында айыл чарба министринин орун басары Нурдин Алишеров сүт маселесине байланыштуу кыргыз өкмөт өкүлдөрү Москва шаарында жүргөнүн билдирди. Анын маалымдашынча сүйлөшүүлөр 24 апрелде өтөт. Сүт боюнча Россельхознадзордун чечими чыккандан бери иштер жүргүзүлүп жатат. Айыл чарба министринин орун басары учурда Москвада. Ал Россельхознадзордун башчысы менен жолугат. Ал жерде биздин элчи дагы болот. Анын жыйынтыгы менен маалымат берилет. Сүт азыктарынын 73% Казакстанга экспорттойбуз. Калганын Орусияга, Өзбекстанга жөнөтөбүз. Учурда Өзбекстанга экспортту көбөйтүү үчүн иштер жасалып жатат, деди Алишеров. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматта мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган. Россельхознадзор Кыргызстандын ветеринардык кызматына 21 апрелден тартып бардык кыргыз өндүрүүчүлөрүнө, орусиялык керектөөчүлөргө сүт азыктарын жөнөтүүгө сертификат берүүнү токтотуу керектигин билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгында Кыргызстандын сапатты жана коопсуздукту камсыздаган тиешелүү органдардын иши жетиштүү натыйжалуу эместиги аныкталды. Кыргыз ишканаларында чийки зат кайдан алынарын аныктаган система жок. Компаниялар документи жок, сүттү алат, ошондой эле өнүм белгиси жок сакталат деп жазылган маалыматта. Мунун алдында 19 апрелде министрлер кабинетинин төрагасы Бакыт Төрөбаев Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык Кыргызстандын азык-түлүк продукцияларын экспорттоо маселеси тууралуу жыйын өткөргөн. Анда тийиштүү мекеме министрликтин башчыларына Орусияга балык, тоок этин жана сүт азыктарынын экспортун көбөйтүү үчүн бардык шарттарды түзүүнү тапшырган.
Ушул айдын башында Россельхознадзор Кыргызстандык Тойбос компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чабал деп баалаган. Адал азыктарды чыгарганын билдирген Тойбос компаниясы дооматты четке каккан. Ага чейин февраль айында Россельхознадзор кыргыз балыктарынан зыяндуу заттар табылганын кабарлаган. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатышат. Булак Азаттык.